Кыргыз киносунун 3 этапка бөлүүгү болот. Биринчиси 40-жылдардан 60-жылдардын башына чейин кыргыз киносунда жаңы адистер даярдалып, алгачкы билимдүү профессионал режиссерлор тарабынан биринчи тасмалар тартыла баштаган. Жаңы өсүүгө кадам алган кыргыз тасмасы бир топ кемчиликтер менен коштолгон. Бирок көч бара-бара түзөлөт демекчи, биздин кинобузда бара-бара оңолуу өсүп отуруп, гүлдөгөн мезгилге жеткен. Чырашууга андагы таластын атыржыктуу салкын абасында жашап жаткан Экинчи этапка багыт алган мезгил 60-жылдардан тартып 80-жылдарга чейин созулган. Мына ошол 20 жылдын ичинде не деген сонун кайталангыс тасмалар жаралып, кыргыз керемети пайда болгон. Мындай тасмалардын пайда болушуна улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кошкон салымы зор болгон. Чыңгыз Төрөкулович бир топ жылдар Кыргыз кинематографисттер союзун жетектеп келген. Ошол мезгилде кыргыздын көрүнүктүү тасмалары экранга чыккан. Эми булар кичине эле бура басып көрсүн. Мен аларды көрсөтөм мен аларга. Ал эми 3-чү этап болсо азыркы мезгил. Тактап айтканда эгемендүүлүк жылдарынан кийинки учур. Ушул аралыкта аталган кыргыз тасмасы мурдага салыштырмалуу бир топ эле алсырай түштү. Буга биздин базар экономикасына өткөнүбүз чоң таасир этти. Өз алдынча эркин мамлекет болдук. Бизге демократия деп мурдагы учурда тасмага коюлган талаптарды жоюп, кино тартуучуларга эркиндик бердик. Жыйынтыгына азыр өзүбүз күбө болуп отурабыз. Кой тургуда шамал кичине басылсын. Кыргыз тасмасы 70 жыл аралыгында мамлекет кандай багытта деңгээлде келсе ошого жараша өнүгүү өстү. Тактап айтканда мамлекет менен кинобуз эри шаркак жашап келди. Буга бир мисал 1991 жылдан кийин кыргыз киносуна эч ким көңүл бурган жок. Мамлекет тарабынан каражат дээрлик бөлүнбөй калган. Мына ушунун кесепетинен улам бизде улуттук идеологияны чагылдыра турган тасмалар тартылбай, натыйжада кыргыз киносу улуттук идеологиянын жүзү боло албай калган. Баарыбызды 90-жылы көбөйген. Баргыла, силер менен договор түзөбүз, эми силер өзүңөрчө жашагыла, биз өзүбүзчө фабрика болобуз деп. Биз айлабыз кеткенбиз, бирөөбүз таксист болуп, мен билем бирөөлөр базарда жүрдү, бирөөлөр нефть сатты, бензин сатты, торт сатты. Ар кандай болду, аягында баягы кыргыз кинонун атын чыгарган, дүйнөгө мындай деңгээлин чыгарган режиссерлордун баары кетти да. Бүгүнкү күндө өлкөнүн профессионалдуу кинематографиялык студиясынан жалгыз кыргыз фильм деген аты гана калган. Тажрыйбасыз жана жоопкерчиликсиз жетекчилердин айынан эл аралык стандартка жооп берген кино өндүрүштүк жабдыктар, техникалык базалар талкаланган. Декоративдик техникалык жабдыктар бөлүмүндөгү уникалдуу станоктор түп тамыры менен жок болгон. Атайын техникаларга толгон гараж бүгүнкү күндө ээнсиреп турат. Кымбат баалуу 2 даана чайка, ЗИС-100 үлгүсүндөгү раритеттик автоунаалар уурдалган. Киностудиядагы видеокамералар жараксыз абалда. Съемкага даярдык көрүлүүчү, жарык берүүчү жана гримерный цехтердин таш талканы чыккан. 20 жылдан ашуун киностудиянын имаратында жылуулук жокко эсе. Ал эми бир канча миллион АКШ долларга бааланган тон студия жарактан чыгуу абалында турат. Мультипликациялык цехтин жабдыктары болбогон бир акчага темирге сатылып кеткен. Аны саз келгенсип Кыргыз фильмдин жетекчилиги бошогон имараттарды жеке ишкерлерге ижарага кармата беришкен. Учурда Кыргыз фильмдин имаратын ижарага алган жеке тараптардын саны 50ге жетти. Андан түшкөн каражат бир айга 133.857 сомду түзөт экен. Киностудия павильондор бар? Şunu tart albaylı o. Ayak özünce. Özünce o. İyice gitti. Hiç kaldı mı? Yok o şu pavyonda da.
Бүгүнкү күндө Кыргыз фильмдин имараттары ижарага берилип, андан ары толугу менен жеке тарапка өтүп кетүү коркунучу бар. Мындай кооптуу коңгуроону кино тармактын өкүлдөрү каккылап жатышат. Түзүлгөн кырдаалды эске алып, Кыргыз фильмдин жетекчиси Таалайбек Кулмендиевге телефон какканыбызда анын катчысы жетекчисинин иш ордунда жок экендигин билдирди. Интервью алалы деген максатыбыз экинчи күнү да ишке ашкан жок. Анткени Кулмендиев мырза министрге кетип жаткан экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Таалайбек Акчолтой өзүндөбү? Азыр өзүндө эмес. Качан келет болду экен? Кечиресиз, ошону билбейт экенмин агай. 2012 жылдын 10 январында өлкөнүн маданият, маалымат, искусство жана кино тармагындагы мекемелердин жетекчилик кызматы жөнүндө өкмөттүн токтому чыккан. Анда аталган мекемелердин жетекчилеринин билими жана тажрыйбасы атайын иштелип чыккан нормаларга жооп бериш керек деп жазылган. Алсак, кинематография жана киностудиялардын жетекчилеринин билими жогорку профессионалдык. Аталган тармактагы тажрыйбасы 10 жылдан кем эмес жана жогорку жетекчилик кызматтарда 5 жылдан ашык иштөөсү талап кылынат. Кулмендиев Таалайбек Акчолтоевич, Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын башкы директору. 1965 жылы 7 августта Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Большевик айылында төрөлгөн. Улуту кыргыз. 1986 жылы Фрунзедеги автожол техникумун аяктаган. 2002 жылы Римдеги 1 жылдык Росевут аттуу Европалык кино жана телевидение академиясын аяктаган. Кулмендиевдин билими аткарып жаткан кызматына дал келбестигин Маданият, маалымат жана туризм министрлиги да тастыктап жатат. Бул боюнча ушул жылдын 15 августунда министрдин орун басары Ишекеевдин чыгарган токтомунан байкасак болот. Министерство образования и науки Кыргызской Республики, рассмотрев представленный на экспертизу аттестат об образовании, выданный Европейской академией нового кино и телевидения в 2002 году, на имя Кулмендиева Таалайбека сообщает следующее. Учитывая срок обучения 1 год, представленный аттестат об образовании является документом о дополнительном профессиональном образовании. Данный документ не может быть приравнен к диплому о высшем профессиональном образовании Кыргызской Республики. Өкмөттүн токтому толугу менен бузулуп жатса дагы, негедир Кыргыз фильмдин жетекчиси Таалайбек Кулмендиев бүгүнкү күнгө чейин иштеп келет. Кыргыз фильм киностудиясынын директору Таалайбек Кулмендиев 2012 жылдын 20 январында 60-70 жылдары тартылган Кыргыз керемет аталган тасмаларды жергиликтүү телеканалдардан келишимсиз жана киностудиянын уруксаты жок көрсөтүүгө тыюу салды. Анткени аталган тасмаларды келишимсиз көрсөтүү менен автордук укук толук бузулуп жатат. Эгерде автордук укук десек, анда эмнеге ошол эле тасмалар боордош казак туугандарга жарыбаган акчага сатылып жатат. 2011 жылдын 1 сентябрынан тарта Кыргыз фильм киностудиясы менен Казакстандын Art Production студиясы тарабынан эки тараптуу келишимге кол коюлган. Анда кыргыз тарап Кыргыздын керемет аталган 27 көркөм жана документалдуу фильмдерди эч бир автордун уруксаты жок эле 2014 жылга чейин ошол тасмаларга ээлик кылууга өткөрүп берген. Вот и бери, рви, пока зубы есть, пока деньги сами идут в руки. Ты честный, смелый, красивый. Тебе богатство будет к лицу. Азыркы жана күптөр боюнча көп сүйлөшүп атпайбы? 50 дейт, 67-33 дейт. Жок дегенде ошондой бир биздин да кызыкчылыгын кичине, буну сен тарткан жоксуң да фильмдердин баары. Башка режиссерлордун эмгектери бар. А сен эмне үчүн аларга укуктун баарын бересиң деп мен да бул суроону бердим. Мен директор студияда да айттым, сен тегереңе бир жакшынакай бир чыгармачыл адамдар топтобойсуң. Бири-бирибизге биз мындай бир өлгөндө бир көз каранды болбой, иши тарлык кылбай, жакшынакай жашасак жакшы эле болот. Келишимге ылайык Art Production студиясы Кыргыз фильмге ар бир тасма үчүн айына $300 төлөп берип турмакчы. Адистердин айтымында бул баа эл аралык стандартка жооп бербейт. Art Production студиясы келишим боюнча 27 тасма үчүн 1 жылда $8,100 төлөш керек экен. Бирок 2012 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз фильмге $2,700 гана акча түшкөн. Калган $5,700 бүгүнкү күнгө чейин дайыны менен жок. Ал кимдин чөнтөгүнө түшкөнү азырынча белгисиз бойдон калууда. Баа жеткиз кыргыз кереметин тепсендиге калтырып, кыргыздын эртеңки мурасына кайдыгер мамиле жасагандарды улуттун чыккынчысы деп айтууга да аздык кылабы деген ой туулат.